4 декабрь Кыргызстандын тарыхында тарыхый күн катары алтын тамгалар менен жазылып калаарына шек жок. Анткени 4 декабрда Кыргызстан менен Тажикстан чек араларын тактап өттү. Бул маанилүү окуя Баткен шаарында орун алып, анда кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев жана Саймумин Ятимов ортосунда жолугушуу өттү. Анын жүрүшүндө тараптар макулдашууга жетишип, чек ара толук такталганын жарыялашты. Учурда жыйынтыктоочу юридикалык документтерди даярдоо тапшырмалары гана калды. Канчалык кубанып турганыбыз менен буга жетүү оңой олтоң болбогонун айтпасак да белгилүү. Эки өлкө көп жылдар бою бир пикирге келе алышкан эмес. Чечилбеген чек ара чырынын айынан чек арага чектеш айыл аймактарда карапайым калк оор учурларды баштан кечирди. Куралдуу кагылышуулар орун алып, ондогон жарандар бейгүнөө ажал тапты. Эгемендик алганыбыздан бери 5 президент алмашса да, алардын биринин да кыргыз-тажик чек арасын чечүүгө саясий эрки жетпеди. Учурдагы өлкө башчысы Садыр Жапаров бийликке келгенде мамлекеттин өнүгүүсү чек арадан көз каранды экенин түшүнгөн. Кошуналарыбыз менен тең ата сүйлөшүү жүргүзүп, чек ара көйгөйүнө чек кое ала турган кадрды, тактап айтканда Камчыбек Ташиевке жоопкерчиликти жүктөгөндө жаңылган эмес. Тез арада Өзбекстан менен талаштуу аймактарды чечип, андан соң Тажикстан менен ордунан жылбай турган чек ара чырына чекит койду. Капсалаңдуу окуялар кайталанбаш үчүн чек ара бекем болуш керек. Элге жер кымбат, жерге эр кымбат. Эл дагы көксөп турган чоң бир маселе болгон да. Чек арада жашаган биздин батырлар күткөн күн болду деп эсептейм. Ар бир өлкөнүн өзүнүн мамлекеттик чек арасы болуш керек. Апта ичинде чек ара боюнча тарыхый чечим кабыл алынды. Көп жылдар бою чечилбей келген чек ара маселесине чекит коюлду. Бул сүйүнүчтүү кабар жалпы журтчулукту кубандырбай койгон жок. Эгемендикке жеткен күндөн тартып кыргыз-тажик чек арасы боюнча оор сүйлөшүүлөр, катаал учурлар баштан өттү. Мындан ары ынтымакта тынч өмүр кечирүүгө мезгил келип жетти. 4 декабрда Баткен шаарында Кыргызстандын жана Тажикстандын коопсуздук комитеттеринин төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимовдун жолугушуусу өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери талкууланып, чек ара толугу менен такталып аягына чыкканы кабарланды. Ошондой эле делимитациялоо боюнча жыйынтыктоочу документтерди даярдоого тапшырмалар берилген. Я с уверенностью заявляю, что вопрос делимитации. Эки өлкөнүн чек арасын делимитациялоо иштери биздин мамлекет башчыларыбыздын саясий эрки менен дээрлик чечилди. Мындан ары жумушчу топторго бул иштин юридикалык маселелерин аягына чыгаруу тапшырмалары берилди. Мындан ары Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын делимитациялоо боюнча мамлекеттер ортосундагы келишимге өтөбүз. Я могу все ответственно заявить о том, что сегодня завершен Бүгүн чек ара боюнча макулдашуу аягына чыгып, тарыхый учур болуп жатканын жоопкерчилик менен айталам. Ятимов айткандай, алдыда юридикалык жараяндар келишимди парламент аркылуу ратификациялоо жана эки мамлекет башчыларынын кол коюу иштери турат. Мен жакынкы бир нече ай ичинде чек ара маселесине толугу менен чекит коебуз деп ойлойм. Өкмөттөр аралык комиссиянын мүчөлөрүнө жана Саймумин Сатаровичке ыраазычылык билдирем. Сиз чоң жумушту аркаладыңыз. Сиз менен чогуу бул ишти аягына чыгарганыбызга рахмат айтам. Этим случаем я хотел бы выразить большую благодарность членам всех наших межправительственных комиссий. Кыргыз-тажик чек арасын тактоо иши аяктаганы чоң жетишкендик катары бааланууда. Анткени эки өлкө бул маселеде көп жылдардан бери бир пикирге келе алышкан эмес. Соңку жылдары чоң көйгөй болуп, жергиликтүү тургундар үчүн жана жалпы эле мамлекеттик деңгээлде кыйынчылыктарды, оорчулуктарды жаратып келген. Эми мынтип тактоо иштеринин аякташы жакшы жыйынтык экени белгиленет. Ошол жергиликтүү тургундар тарабынан көптөгөн көйгөйлөр, көптөгөн кырдаалдар болуп келген. Мына ошол нерсеге чекит коюшту. Бул чекит койгону жалпы биздин мамлекетке эмес, бул тажик мамлекетине дагы чоң бир жакшы жетишкендик болуш керек деп ойлойм. Себеби эки элдин келечекте, эки кошунанын келечекте мындай ынтымагы бекем болуш керек. Себеби буга чейинки кырдаалдарды сырткы күчтөр деп коебуз. Ошолор тарабынан дагы ар кандай мындай чагымчыл иштер болуп келген. Бүгүнкү күндө эки кошуна биригип, ынтымакташып, эки элдин алакасын бекемдөө максатында ошондой эле эки мамлекеттин кызыкчылыгын бирдей карап, чечкени бул туура кадам болду.
Казак-тажик чек арасы эки өлкөнүн талаштуу чектеш аймагында жашаган жергиликтүүлөр үчүн оорчулуктарды жаратып келген. Соңку 2021 жылдын апрель-май жана 2022 жылы сентябрь айларында тажик аскерлеринин ок атуусунан кандуу кагылышуу орун алып, ондогон жарандарыбыз курман болгон. Жергиликтүүлөрдүн турак жайлары өрттөлүп, мал мүлктөрү тонолгон эле. Ал эми жогорку кеңештин депутаттары саясий эрк менен соңуна чыккан бул жетишкендик эми жергиликтүү калк үчүн да ар кандай кооптуу тобокелчиликтерди азайтат деп ишеним артышууда. Мамлекетибиздин тарыхый күнү болду деп эсептейм. Анткени билесиздер, мына алкагында мына канчалаган биздин жарандарыбыз бир жагынан жабыркаса, экинчи канча биз аскерлерибиз каза болуп кетти. Айтор ошол баарына чекит коюлуп, бүгүн өтө чоң жумуштун аткарылышынын жыйынтыгы деп айтат элек. Биз эгемендүүлүк алгандан бери көпчүлүк ошончо жылдын аралыгындагы бийликте тургандар баары бул маселени артка жылдырып келишкен. Анткени ошол бул өтө оор экенин сезишкен. Аны уже мен эпте бийлигимди өткөрө берейин деген таризде жасап келишкен да жумушту. Жалпы жонунан эки мамлекеттин ортосундагы болгон чек аранын чечилишине мен абдан кубанып атам. Өзүбүздүн кыргыздын жараны катары. Анткени бул убакытка чейин кандай деген арда мындай каргашалуу окуялар болуп кетти. Тажик-кыргыз чатак маселесиндеги каза болуп калган балдарыбыздын ата-энелери, туугандарын берип аткан ыраазычылыгы бул. Ошолор ыраазы болуп атат. Мындан кийин биз тарткан кайгыны тартпасын. Биз көргөн муңду аларда көрүп эч ким көрбөсүн деген ыраазычылыктан айтып атам да. Элге жер кымбат, жерге эр кымбат. Ушундай эр баатырлар, Камчыбек Ыдышбаев сыяктуу эр баатырлар көп болсун да. Ал өзү тобокелчилик менен өзү барып, өзү сүйлөшүп, өзү келиштирип койгон биздин Садыр Нурожевичке терең ыраазычылык билдирем да. Азыр Баткен облусунун жашаган биздин жарандарыбыз өтө ыраазы билдирет да. Чалып коюп ыраазы билдирип айтып коюп атат. Аябай сонун болду да. Эгемендикке жеткен күндөн тартып чек ара маселелеринде оор учурлар болуп келгени айтылып келе жатат. Бул жылдар аралыгында өлкөбүздө да саясий туруктуулук болбоду. Бир эмес 6 мамлекет башчылар алмашты. Бирок буга чейинки бийликке келген бир да президент чек ара көйгөйүн чечүүгө батынган жок. Ага аракет да болбогону көпчүлүккө маалым. Ал эми учурдагы өлкө жетекчиси Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевтердин мамлекет башына келип, мындай жоопкерчиликти алганы саясий эрк деп бааланууда. Капсалаңдуу окуялар кайталанбаш үчүн чек ара бекем болуш керек, чек ара маселеси чечилиш керек эле. Чынында мына ошол тарыхый учур болуп кече күнү чечилди. Мен ошол Камчыбек Кыдыршаевичтин бул Ополтоодой зор эмгеги, ал кишинин мына бул эмне үчүн ушу кезге чейин чечилген жок деген маселе бар да. Мындай жазалган жумушту айтыш керек. Эмне үчүн ушул кезге чейин бир тараптуу эле маселе чечиле турган болсо чечип алмакпыз да. Буга чейин канчалаган президенттер келди, канчалаган вице-премьер-министрлер чек ара кызматы боюнча кызматка келип кетишти. Эмне үчүн ошол учурда чечилген жок да? Себеби бул маселе бир тараптуу чечилбейт деп алчу. Мындай маселе эки тараптуу чечилет. Ошон үчүн биз мына Камчыбек Кыдыршаевичтин бул биринчи саясий зор эрки, экинчиден ошол мындай көрөгөчтүгү. Биз унутпашыбыз керек. Бул жерде кайрадан айтышыбыз керек. Бул түздөн түз биздин урматтуу президент Садыр Нурожевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич бүт шарт түзүп берди. Бүт мындай ачык, айкын сүйлөшүүлөр болду. Ошондой эле мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи орунда турду. Биз өзүбүздүн жерлерибизди, биздин мурун ошол бекитилген жерлерибизди биз өзүбүзгө калтырып сактап калдык. Бирок ошондой эле Тажикстан мамлекети менен биз бүт баарын чечип алдык деп эсептейбиз. Ошол үчүн азыркы күндө мына жогорку кеңешке келгенде толук кандуу маалыматтар дагы болот. Кандай, канча километр, кайсы жерлер жана башка. Бирок алдын ала боюнча берилген маалыматтар бул оор процесс чечилип атат. Кудай буйруса бүттү. Кудай буйруса бул маселе башка козголбойт деп биз толук кандуу ишенебиз да. Андан тышкары бул чечимдерден кийин көп жылдан бери алакалары солгундаган эки өлкөнүн ортосунда ар тараптуу кызматташтык жанданат деген ишеним бар. Мамлекеттердин ортосунда саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык багыттардагы келишимдерди ишке ашырууга мүмкүнчүлүктөр кеңейиши күтүлүүдө. Бардыгын айландырып чекит коюп, бүгүн жыйынтык чыгарган биздин өлкө жетекчибизге, УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке терең ыраазычылык билдирип, Кудай кааласа ушуну менен эки мамлекеттин ортосунда чоң бир алакабызды, ынтымагыбызды бекемдеп, анан баягы соода жаатында болобу, экономикалык, саясий
бир чоң бир мындай биригүү ынтымак болот деп ишенем. Бүгүнкү күндө мына Тажикстан мамлекети менен биз чек ара маселени чечтикпи? Бул экономикага, саясатка, эл аралык байланыштарга биздин түз жакшы шарттар түзүп берет деп эсептейм. Мисалы экономика, чек ара бир болгон менен соода алмашуу жана башка маселелер көп болот. Саясий маселелер көп болот. Ошол үчүн менин оюмча бул жаңы кадам, жаңы шарттар, жаңы мындай кадамдар толук кандуу мамлекетибизге өзгөчө ошол чек арада жашаган биздин жарандарыбызга шарт түзүлүп атат деп эсептейм. Белгилеси Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. Буга чейин эки өлкөнүн чек аралары тактала электигине байланыштуу тынымсыз чыр чатактар орун алып келген. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абзибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.